Keyingi söz Adaхан Кесенбаев sizde. Рахмат, урматтуу Нурлан мырза. 30 жылдан бери биринчи жолу деген сөздү ыргытып берсиңер да. Жарайбы? Силер жашсыңар. Колуңарга карматып берген нерсени окуй бербей, өзүңөр акыл жүгүрткөндү үйрөнсөңөр. 30 жылдан бери биринчи жолу чөп чыгып атат Кыргызстанга. Кандай дейсиз? 30 жылдан бери биринчи жолу жаан жаады. Жакшы кишинин шарапаты менен. Кандай дейсиз? Өзүңөр деле мында бир кызарсаңар да. Ушул сөздү сүйлөп атканда кызарсаңар. Мына бул программа 2017 жылы жасалган программа. Мындан 5 жыл башта. Туурабы? Ошол программага азыр кезек келди, силер жасап атасыңар. Оозуңарды толтуруп 30 жылдан калгандарын баары эмне эчки багып жүрдүбү? Койбойсуңар ушундай сөзүңөрдү. Аянтка чыксаңар да ушуну айтасыңар, КТРдан да ушуну сайрайсыңар, эртеден кечке чейин. Эмне болду 30 жылдан бери, эмне болду бул? Мамлекет жок беле. Ошондо деле айга күнгө теңеп атканыбыз Аскар Акаевдин аракет программасы Кыргызстанды болуп көрбөгөндөй айыл чарбасын өзгөрттү деп. Сооронбай Жээнбеков келди, айылды көтөрүү демилгесин көтөрдөн десятку попал деп булутка көтөрө берип түшпөй койду ал жигит. Койбойсуңар ушундай сөздөрдү. Бул биринчи. Экинчиси, мына могу жерде сиздер аябай туура эмес маалымат берип атасыздар. Мамлекеттик программасына 58,8 миллиард сом бөлүнүп берилген дейт. Учурда 66,5 миң гектар сугат жер өздөштүрүүгө, 51 миң гектар жер суу менен камсыздоонун жогорулатууга, машина менен сугарылуучу 9,5 миң гектар насостук станциялары менен сугарылган жерлерди өз нугу менен сугарууга өткөрүү, 50 миң гектар жерди мелиоративдик абалын жакшыртууга, 245 миң жумуш орун түзөбүз деп атасыңар. Могу жерде депутаттар берип аткан суроого силер мындай жооп беришиңер керек. Момунча чакырым канал куруп атабыз. Аны айтпайсыңар эмнеге? Себеп анын курулушуна өзүңөр да көзүңөр жетпейт. Силер бул документти кол коюп аларыңар менен силер кетесиңер, жигиттер. Мен айтты дейсиңер. Силердин ордуңарга башка жигиттер келет. Кыргызстанда ошону менен 35-чи өкмөт алмашат. Эмне үчүн ушундай жолго түшүп алгансыңар? Анда биз эмес элек, бизден башкалар эле деш үчүн. Муну ол афера, бул мамлекеттик афера. Бул бийликтин аферасы. 245 миң жумушчу орун кантип пайда болот, айткылачы? Жана мына кесиптештер туура суроо берип атат. Эмне? Томат өндүрүп, аны консерва жасайсыңарбы? Карам өстүрүп, аны бышырасыңар, эмне кыласыңар? Айткылачы. Кантип 245 миң жумуш орун кайдан пайда болот, айткылачы. Же 245 миң кетменчи аласыңарбы? Же күрөкчү аласыңарбы? Же замбар менен бая 31 километрди илгерки Отсадыр каналындай кылып казасыңарбы? Кантип? Нурлан мырза, айтчы. Кайдан пайда болот? Урматтуу Adaхан Кесенбаевич, бул жерде жалпы бул жерде сиз жанагы программаны айтып атат окшойсуз. Ирригация программасы ишке ашкандан кийин. Мен сиз берген программаны окуп атам. Жок, бул боюнча Мореке сизге алып келген азыркы 17 миллион 870 миллион евро боюнча жана сиз айткандай 100 миң деген орун деген маселе жок. Ал бул жалпы программанын ирригациялык программа 21-26 ишке ашырылышы боюнча айтылып аткан маселе болсо керек. Мен эмне деп атам анан 30 жылдан бери дегенди коюп туруп 5 жыл башта менин кабыл алганын карап койбойсуңарбы деп атам. Ооба, жалпы анан ушуну силер ушунун ичине киргизип атпайсыңарбы? Жок, ошол 46 объект толугу менен бүтсө, албетте жанагы жаңы жумуш ордулары пайда болот. Бүтүшүнө көзүңүз жетеби деп атам ушуну. Кудай буйрса, Кудай кааласа. Мен жигиттер силерге караганда бир аз көбүрөөк аралашып жүрөм бул саясатта, бир аз абайлап сүйлөсөңөр, этият болуп. Себеп кийин эртең эле тарых. Илгери го биз сүйлөп жүргөндө теле тартпайт эле. Азыр баардыгы калып калат. Муну караңыз. Айтып атасыздар, грант менен акча бизге берилбейт. Азыр Нуржигит мырза көтөрдү. Мени кечирип коесуңар. 2 миллион евродон ашыгы биз акча төлөп беребиз деп атасыңар. Кеңешчилерге. Сиз айттыңыз, кеңешчилерге акча кетпейт дедиңиз. Урматтуу Adaхан Кесенбаевич, 17 миллион 870 миң 17 миллион 870 миң евронун ичинде ол каралган акча толугу менен
ошол техникалык камсыздоого, бетондоого жумуштарга жумшалып Эмне чакчалар да. үчүн бизге ратификацияга 19 миллион 930 миңди киргизип атасыңыз? Суу агенттигинин жетекчилиги жооп берип койсун. Yok, ratifikatsiyaga iki kelişimde sunuştap atabыз, grantовый, анан кредитный келишимди. Ушул келишимдин эмеси суммасы 17 миллион. Биз азыр канча миллионго кол көтөрөбүз? 17 миллионга. Кечирип коебуз. Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы көлөмү 19 миллион 930 миң евро деп турат. Анын ичинен жанагы техническое содействие деген бул ушул эки келишимге кирбейт да. Жигиттер, мындай да. Силер ишти баштабай атып, долбоорду баштабай атып, 2 миллионду кымырып катып атасыңар. Ушул. Ачык сүйлөшөлү. 2 миллиондон ашык доллар, еврону силер кымырып катып атасыңар. Бирок жогорку кеңеш кол көтөрүп добушка бердирип атасыңар. Бизге 19 миллион 930 миңге кол көтөрүп атасыңар. Ким жок десе чыксын, айтсын. Түшүндүрмө суу агенттигинин жетекчилиги түшүндүрмө берип койсоңуздар. Дагы бир жолу кайталайын, сиздин карооңузга эки келишимди биз сунуштап атабыз. Бир эле келишим турат бул жерде. Эки келишим, грантовый, Кайсы технический. экинчиси? Грантовый и кредитный келишим. Грант ратификация болбойт, жигиттер. Грант жанагы 3 миллион 740 миң евро бул да эмеден өтөт да, ратификациядан өтөт. Мисалы, ушу келишимде эмелери бар да, жанагы положениялар бар, жанагы эме боюнча. Айбек мырза, анда мындай кылалычы. Азыр убакыт аябай тар болуп атат. Айбек мырза. Убакыт аябай тар болуп атат. Азыр тиги төрагалардын дагы жыйыны болот экен. Силер өзүңөр билесиңерби канча документке ратификацияны киргизип атканыңарды? Бир гана мына кредиттик келишим деп атат. Устойчивое климату водоснабжение в Кыргызской республике бүттү. Башка экинчи келишим жок бул жерде. Эмне кыласыңар башты айландырып? Грант добушка коюлган жок, биз аны коюп аткан жокпуз деп. Мына биздин кесиптештердин коюп аткан маселеси башынан берки берип аткан суроосу ушунда турат. Биз канча келишимге кол көтөрүп атабыз? Эки келишимге. Кана экинчиси? Сиздин эмеңизде тараткан материалдар да бар. Жок. Кредитный соглашение и грантовый соглашение. Жок, грантовый соглашение жок бул жерде. Сизге тараткан эмелерде материалдар да бар. Эменин эмелери, долбоорлору. Алып келиңизчи, мага көрсөтүңүзчү. Колуңузда болсо алып келиңиз. Кечиресиңер, президент өкүлүнө сөз берсек, кеңирээк маалымат берип коюңузчу. Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Рұқсат берсеңіз, мен бір тақтап кетейін. Жалпы сіз тура айттыңыз, 19 миллион 930 миң евро. Кредиттік келишимменен бұл 14 миллион. Кредиттік келишимменен 14 миллион 130 миң евро бұл кредит. Анын ичинен 3 миллион 740 миң евро бұл грант. Туура. Кийин 2 миллион 60 миң евро бұл өзүнчө келишимменен жактырууга киргизилет деп бұл мынау сизге белгилеп кетем. Бир 9-чу баракта мына сизге таратылган материал бир ошол ичинде грантов келишимде ошол өзгөчө белгиленип киргизилип атат да, Адахан Кимсанбаевич. Ana 9-cu emnesi acil realizasiya proyekti. Yok, mınau siz Alçarba Ministrliğinin ökülü görgözüp koysanız bayağı grantık gelişimine şu materyalların alkanında girizilgen. 3 milyon 740 ming. Emne ekosunu sizler bir negizleme veriyor taslarvanda. Bu emede, bir emede, bir dolborda. Yok, общая сумма 19 миллионов, 17 миллионов это вот одна сумма, и 2 миллиона это отдельное соглашение, и общая сумма это соглашение 19 миллионов 30 тысяч. Кечиресиңер, отуруп алгачы ордуңуздарга. Ордуңуздарга отуңуздар бардыңыздар, кечиресиңер. Бул жерде бизге келген маалымат боюнча 17 миллион долларга келген, 19га келген эмес. Сиздер эмне үчүн ушуну толук берген эмессиздер бизерге? Бизге эмне үчүн толук бербедиңиздер? Нурлан мырза айтсаңыз. Менде бир сунуш бар. Азыр бардыгыбыз бул көрдүк, бул кагазды бир сыра карап көрдүк. Чындыгында
Менде бир эле сунуш бар. Кийинки калтыруу боюнча же болбосо колдоп берүү. Бир жумага калтыралы, карап чыгалы. Кимде сунуш бар? Сунуш болсо берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, Бир эмнеде азыр. Бир эмнеде айтып атасыңар, бизге кеңешчилерге акча каралган эмес деп атасыңар. Ошол эле учурда айтып атасыңар 2 миллион 700 миңдин тегерегиндеги кеңешчилерге каражат катарында деп атасыңар, консультанттарга деп атасыңар. Нуржигит мырза суроо берди, канча консультант кайдан аласыңар деди, аны ушул жактан алабыз деп атасыңар. Анда алар канча айлык алат? Канчадан алат айына? Кандай шартта иштейт силерге кеңешчи болуп? Кеңешчилердин айлыктары Рахмат. өкмөт Кечиресиңер. Жооп бересизби? Жооп берип койсоңуз. кеңешчилердин айлыктары боюнча өкмөттүн токтому бар. Кеңешчилердин эмеси айлыктары боюнча. Канча ошол токтомдо? Токтому мен азыр точно билбей эткем, где-то 700 же 800 доллардын тегерегинде да националдык кеңешчилердин эмеси. Сунуш берсеңер.